Качан бир насаат сурап калса сизден, бир акыл сурап калса, пайдалуу сизден ушундай бир насаат сурап калса, сөзсүз насаат айтып коюңуз. Сиз зәрланбаңыз, ичи тардык кылбаңыз. Айтпаңыз, ой сатылат депчи. Идея сатылат деп жазып коюптур. Идея сатылат. Машалла. Тура азыр келелерми? Азыр консультацияларда сатылып атпайбы? Бул жерде пайгамбарыбыз айтып атат. Не деп атат? Консультация сураса? Бекер. Акчаны берип айтып бер. Алып эмес, берип айтып бер. Biz dindin sözünçü, din üçün uqpayız. Geçirip koyunuzlar. Arada gelip kaldı, aytıp koyayım da. Bolbosoçu, oğrulu adam vraçtın aldına varganda, vraç mınday dep aytsaçı, başka birөө üçün uqpayt, al özü üçün uqat. Qanday dedinizler? Başka birөө üçün uqabı. Biröөнүн boğru orup atat, biröөнүn жүрөгү orup atat, biröөнүn başı orup atat. Vraç aytıp atat, monday dese başka üçün uqabı, özü üçün uqabı da atam. Эмне үчүн динди биз башка үчүн угабыз? Башкага айтып атат да деп. Андай эмес да. Кудай сактасын, бирөөнүн ушундай тергөө, сот иштери жүрүп калды. Адвокаттан барып консультацияга барса, андан өзү үчүн угабы же башка үчүн угабы? Өзү үчүн эле, жалгыз өзү үчүн эле угуп эле койбойт, акчасын берип угат го. Диндикин ким акча бер деп атат? Наоборот акча берет. Биз бул динди дин үчүн угайлы. Бул адей ошондой. Уагил qaytып. Мейли. Ва ида атис фахамидаллах фашаммитху. Качан чүчкүрсө, алхамдулилlah десе, атаса. Чүчкүрдү, андан кийин алхамдулилlah десе. Чүчкүрүп алхамдулилlah дебесе, ярхамкаллах деп айтылбайт. Чүчкүрдү. Анан алхамдулилlah деген жок да. Ага, жөн ак чүч жетет ага. İçinden айтып койсо, сиздер ичиңизден айтып коюң. Ла иляха иллаллах деп коюң. Зато сиз сооп аласыз буга. Эгер алхамдулилlah деди, болду. Аллахнын атын айткандан кийин уже мусулман адам титиреп калыш керек да өзүчү. Бир doğru ушундай эле. Bir sahabalar oturup etsendir. Bardın görüp jakşap aldı, andan keyin surады. Men de lazım sesleri surayım da, oturasızlar, barыңыздар, maşallah. Жүзүңүздөрдөн жагымдай нурланып, жылмаюу дегендей. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Айтат, мен билем де жакшы экениңиздерди. Просто алхамдулилlah уккум келди, ошон үчүн айттым деди. Ошон үчүн сурадым дейт да. Кара? Ошо сөздү угуш үчүн. Аллага мактоо деген үчүн, мактоо айтса ошо сөздү угуп, рахаттанып үчүн эле сурадым дейт. Ошон үчүн чүчкүргөндөн кийин алхамдулилlah десе, ошого ярхамкаллах дуа бериңиз жүрөктөн. Алла райымына бөлөсүн сизди депчи. Алла сизге райым кылсын деп дуа бериңиз жүрөктөн. Ушунча дуаны алып алгандан кийин учуп отура бербеңиз сиздага. Яхдикумуллах ва юслиху балакум. Сиз да дуа берип коюң. Алла сизге хидаят берсин, абалыңыз оңдосун деп. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам адамгерчиликти тургузганга, бекемдегенге кандай гана бири-бирине дуа кылып, каалоолорду айттырып үйрөткөндөй. Ва ида марида фаудху. Мусулман ооруп калса, зиярат кылып кой бар. Ооруп калган илими бар, билдиңби? Бул зиярат кылып кой бар. Бул мусулмандын акысы. Мусулмандын акысы. Мусулман ооруп калса, зиярат кылат. Ва ида мата фатбаху. Эгерде өлүп калса, артынан барып кой. Мындайча айтканда, жаназага катышып кой. Жаназага катышсаңыз, Кудай кааласа, мусулмандык милдетти аткарган өзүнчө Алла Таала азаматсың деп bir кыйрат сооп берет. Bir кыйрат Ухуд тоосуна барабар. Ухуд тоосу Мадина шаарындагы эң чоң тоо. Эгерде көмгөнгө чейин барып койсоңуз, 2 кыйрат сооп аласыз. Топурак таштаганга чейин барсаңыз. 2 кыйрат. Эгерде бир сабагыңыз бар, ишиңиз бар, андай болуп калса, анда ошо майиттин ээсинен уруксат сурап коюштук мустахаб. Мен бара албай калам, жаназага эле катыштым, Алла рахматын алсын деп, топуракка чейин барбай калсаңыз. Андан кийинки насаат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрөгөч, акылдуу,
Dünya ahiret aldığında Allah Taala ушуну көрсөтүп койгон. Бардык үммөттүн амалдарын көрсөтүп койгондан эскерткен бизди. Өтө катуу эскерткен. Сактангыла, ачкыла көзүңөрдү депчи. Бул силерге жамандыкка түртөт, жамандыкка алып барат. Өзүң бактыңа, өзүң балта чабасың. Ал кайсы экен? Зубейр ибн Авам радıyallahu anhuдан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Dabba ilaykum da'ul umami qablakum. Силерден мурда үммөттөр өткөн. Ошолордун оорусу. Силерге акырын сиңет дейт да, келип алыпчы. Акырын кирип келет дейт да. Dabba деп ошо жерде сойлогондой айтат. Акырын келип, бир ривай олардын бир котормосу келип силерге акырын келгенди айтат. Акырын келип сиңгенди айтат. Мурунку үммөттөрдүн ооруларынан силерге келип сиңет деп атат. Ал кайсы? Ал-хасад вал-багда. Көрө албастык жана жек көрүү деген оорулар. Мурунку үммөттөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскертип атат. Вал-багда жек көрүү бар го, жек көрүү. Бири-бирин жек көргөнчү. Хиял халиqa. Бул кыра турган нерсе экен да, кыруучу. Ла халиqatu шар. Чачты кыруучу устара эмес. Валакин халиqatu дин, динди кыра турган нерсе. Бул динди кыра турган нерсе деди пайгамбарыбыз. Эсиңерде болсун. Диниңер кырылып кетет. Эгерде жек көрүп жашай турган болсоңор, бири-бириңерди, диниңер кырылып кетет. Валлади нафсу Мухаммадин бияди. Allah, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллага ант ичип айтып атат. Мухаммадтын жаны анын колунда болгон Алла Таалага ант. Ла тадхулул джанната хатта ту'мину. Силер бейишке кире албайсыңар. Иманды болмоюнча бейишке кирбейсиңер. Бейиште иманы жокко жай жок. Бейиште иманы жокко жай жок. Ким гана болуп кетпесин. Иман болмоюнча Алла Таалам киргизбейт. Бейиште ага жай жок. Андан кийин айтат: "Вала ту'мину хатта тахаббу." Силер иманды бола албайсыңар бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Бири-бириңерди жакшы көрбөсөңөр, силердин жүрөгүңөргө иман отурбайт. Бары да жок болот. Бири-бириңерди жек көрүп отурган болсоңор, бири-бириңерди жакшы көрбөсөңөр, жүрөгүңөргө иман келбейт. Айтып атат: "Иманды бола албайсыңар бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Бири-бириңерди жек көрбөй жакшы көргүлө" деген пайгамбарыбыздын чакырыгы. Кечире билгиле. Ала унаббиукум би шей ида фаалтумуху тахаббтум. Мен силерге ушундай нерсеге кабарын берейинби? Акылдуу инсан, эң иманды, көрөгөч инсан айтып атат. Силерге кабарды берейинби? Айтайынбы? Силер ошону кылсаңар дейт, бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар. Аткарыш керек, себебин аткаргыла деп атат да. Кандай экен? Каулу бала я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, сөзсүз айтыңыз деп сахабалар суранышты. Кал афшус салам байнакум. Өз ара саламды көп таркаткыла деди. Саламды таркаткыла силер. Салам айтып эле жүрө бергиле. Керемет экен да бул салам айтып жүрүүчү. Сүйүү келет экен. Сүйүү орунойт экен. Ай, азыр үйдөгүлөр эмне үчүн талкаланып атат үй бүлө? Үй бүлө институт эмне үчүн алсырап атат? Үй бүлө алсыраса мамлекет алсырайт. Үй бүлө ажыраса мамлекет ажырайт. Ошого бир себеби бекемдей турган, ал мухаббат кыла туруп пайда боло турган салам экен да. Салам айтыңыз. Үйгө кирсеңиз салам айтыңыз. Чыксаңыз салам айтыңыз. Балдарыңызга салам айтыңыз. Ата-энеңизге салам айтыңыз. Телефондан салам айтыңыз. Көчөдө салам айтыңыз. Салам эле айтыңыз, салам айтыңыз. Пайгамбарыбыз айтып койду. Салам аркылуу жек көрүү кетет экен, мухаббат келет экен. Мухаббат келсе, алхамдулилlah, иманыбыз орындайт экен, бекемделет экен. Иман орса, иншаалла, бейиш гарантия экен.